модель, этот проект, точнее, предназначен для слепых. Бул менин ойлоп тапканым. Көз азиздер үчүн жасалган. Көз азиз адам бул ойлоп тапканымды кийсе көрө алат десем эч адашпайм. Кандай иштейт? Азыр түшүндүрүп берем. Аппараттын алдыңкы жагында 3 сенсор бар. Бул сенсорлор ар кандай үндөрдү кабыл алат. Дагы лидар датчиги орнотулган. Аталган датчик жарык жана диапазонду аныктай алат. Бул аппарат бөлмөнүн, көчөнүн 3D моделин сүрөтүн тартып берет. Мындан сырткары аппаратка дагы 2 камера орнотулган. Камера реалдуу убакыт режимин көрсөтүп, 3D модель менен бирге көзү азиз адамга маалымат берип турат. Мындан сырткары электроэнцефалография дагы бар. Электроэнцефалография адамдын мээсиндеги көрүү кортексине түздөн түз сүрөт жөнөтүп турат. Ал эми көрүү кортекси мына бул жакта жайгашкан. Азыр мен силерге кийип көрсөтүп берейин. Мына минтип кийебиз. Көрүү кортекси мына бул жакта жайгашкан. Ал эми бул жеринде вибромотор. Вибромоторду бул жака коебуз. Алдыда кандайдыр бир тоскоол болсо, бул сигнал берип, вибрациясы иштей баштайт. Аппаратты иштетүү үчүн повербанкты кошобуз. Кошкондон кийин көк түз жанат. Түз жанганда биз аппарат күйүп иштеп баштаганын көрсөк болот. Мисалы, мен көзү азиз адаммын. Кудай сактасын. Мен кетип баратамын. Алдымда кандайдыр бир тоскоолдук бар. Аппарат болсо алдыда тоскоолдукту сезип, мына ушундай үн берет. Бул ойлоп табууга канча убакыт кетти? Бул аппаратты алгач 3D принтерден моделин Tinkercad тиркемесинен жасаганбыз. Муну жасаш үчүн 3 ай убактыбыз кетти. Азыркы учурда бир эле электроэнцефалография иштебейт. Бирок биз муну дагы караштырып иштеп чыгабыз деп ойлойм.